Мен бардык видео угуучуларга Курак аялдар форуму коомдук бирикмесинин каналынан салам жолдойм. Электрондук соода иши боюнча окумударыбызды улантабыз. Бүгүн мен рынокто изилдөө боюнча эң жеңил шайман жөнүндө айтып берем. Сиздер менен Абдыкеримова Салтанат, электрондук соода иши боюнча коуч жана Курак аялдар форумунун мүчөсү. Рынокто изилдөө деген эмне? Рынок жөнүндө бул рынокто сунуштала турган товарлар жана кызматтар жөнүндө, мурдагы, учурдагы жана потенциалдуу кардалар жөнүндө маалыматтарды чогултуу, талдоо жана чечмелөө процесси. Товар же кызматты жайгаштыруу жана бизнес үчүн мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо максатында максаттуу кардарлардын, тармактын жана атаандаштардын мүнөздөмөлөрүн, керектүү адаттарын, жайгашкан жерин жана муктаждыктарын изилдөө абдан татаалдай болуп угулат. Бирок биз кененирээк кийинки слайдтарда түшүндүрөбүз. Мен рыноктун изилдөөсүн качан жүргүзүшүм керек? Сиз бизнести баштаганда, жаңы товарларды же кызматтарды иштеп чыксаңыз, жаңы товарларды же кызматтарды ишке киргизсеңиз, бизнести жүргүзүүдө, бизнести өнүктүрүүдө, бизнестин жаңы рынокторго киришинде, атаандаштык чөйрөсүн талдоо үчүн. Бирок мен рынокто изилдөөнү бүтүндөй бизнести иштетүү мезгилинде жүргүзсө болот деп айтсам болот. Каалаган этапта жүргүзсө болот. Ал пайдалуу жана эффективдүү болот. Эмне үчүн рынокто изилдөө маанилүү? Ресурстарды бөлүштүрүүдөн мурун товарга же кызматка болгон суроо талапты баалоо ийгиликтин ыктымалдыгын жогорулатуу үчүн. Кызыккан аспект боюнча так маалымат алуу өз божомолдоруңду ырастоо үчүн. Маалыматтуу чечимдерди кабыл алуу тобокелдиктерди азайтуу үчүн. Жаңы, көрүнүктүү товарларды жана кызматтарды иштеп чыгууга көмөктөшүү, бул көбүрөөк кардарларды тартуу үчүн. Продуктылардын жана кызматтардын иштеп чыгуусун тездетүү үчүн, чыгымдарды кыскартуу, кирешени көбөйтүү үчүн. Иликтөөлөр ишканалардын 50% алгачкы 5 жылда кыйрашат деп көрсөтөт. Ошондуктан өз бизнесиңиздин ийгилигине мүмкүнчүлүк бериңиз. Рыноктун изилдөөсүн өткөрүңүз. Эгер товарга же кызматка суроо талап жок болсо, рынокты изилдеңиз. Терең диалог аркылуу кардарлар менен байланыш жок болсо, рынокты изилдеңиз. Дифференциация жок болсо, рынокты изилдеңиз. Баалуу сунуштарды жеткире албай калсаңыз, рынокты изилдеңиз. Кирешелүү бизнес моделин камсыз кылууга жөндөмсүз болсоңор, рынокты изилдеңиз. Атаандаш сиздин идеяңызды алып жана аны жакшыртса, рынокты изилдеңиз. Рынокто изилдөө убагында берүүгө татыктуу суроолор. Бизнес чөйрө адатта татаал жана көптөгөн белгисиздикти камтыйт. Ошондуктан төмөнкү суроолорду берсеңиз, рынокты жакшыраак изилдейсиз. Мен кардардын кандай көйгөйүн чечип жатам? Кардаларым ким экенин мен билеминби? Мен бул кардаларды кантип тейлөө керектигин билеминби? Мен жаңы кардаларды кантип тартууну билеминби? Жана туруктуу кардаларды ала аламбы? Менде ылайыктуу товарлар же кызматтар барбы? Ылайыктуу баада. Менин продукцияларыма суроо талап барбы? Үйдө же башка өлкөлөрдө. Мен пайдалуу сата аламбы? Жана менин атаандаштарым барбы? Аягында биз рынокто изилдөө үчүн бекер шайман жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал Google Trends. Эмне үчүн Google Trend'ти тандап алдым? Себеби ал рынокто изилдөөдө абдан ыңгайлуу, эффективдүү, эң жеңил ыкмалардын бири. Google Trends'те секунд сайын 50 000 суроо берилет. Ал эми күн сайын 3,5 миллиард суроо берилет. Алардын 15-20% жаңы суроолор. Мен сиздерге азыр рынокты кантип жеңил иликтөө керектигин, Google Trends'ти кантип табууну көрсөтөм. Эң жеңил издөө сабына Google Trends деп киргизебиз. Ал сөзсүз биринчи сапка пайда болот. Жана биз издөө үчүн ушундай интерфейс программа менен иштөө ыкмасы чыгат. Издөө сабына биз сиздин продуктуну көрсөтөбүз. Мисалы сиз чапан чыгарасыз. Биз чапан деп көрсөтөбүз. Google Trends өлкөлөр боюнча издөө жүргүзөт.
Азыр биз издөө Кыргызстан боюнча жүргүзүлүп жаткандыгын көрүп жатабыз. Бирок биз издөөнү бүткүл өлкө боюнча жүргүзсөк болот. Акыркы 12 айды же 5 жылды алсак болот. Категориялардан болсо, бардык категориялар деп тандасак болот. Анан албетте ВУП издөө. Андан ылдыйраак издөөдө биз чапан деген сөздү көбүрөөк баскан жерлерди карасак, Кыргызстанда көбүрөөк. Андан кийин Өзбекстан кетип жатат, Тажикстан, Казакстан жана Россия. Биз көбүрөөк окшош талаптарды, мисалы хан чапан Ташкент. Чапан деген эмне жана шапан деген эмне? Бул чапандын казакча варианты. Мисалы сиз чапан чыгарасыз жана аны ар кандай электрондук аянтчаларда саткыңыз келет. Кыргызстандын аймагында бул учурда чапан деген сөздү жазып, Кыргызстан деген сөздү киргизесиз. Акыркы 12 айды алсаңар болот деп ойлойм. Башкача айтканда, акыркы жылдагы суроо талапты түшүнүү керек. Бул жерден биз аймактар боюнча бөлүүнү көрөбүз. Кайсы аймактарда керектөөчү чапанды көбүрөөк издейт? Бул Жалал Абад облусу, Чүй жана Ош облустары. Сол жагында биз картанын форматында бөлүштүрүү турганын көрөбүз. Мисалы Чүй облусун басабыз. Бул темага суроо талаптын деңгээли 87. Ош облусунда бул 32 суроо талап. Жалал Абад облусунда 100. Бул сиздин продукцияны көбүрөөк сатууга боло турган аймактар. Мисалы сиз чапан чыгарсаңыз жана аны менен камсыздайм десеңиз, Казакстандын рыноктарына экспорттойм десеңиз, мындай учурда биз издөө сабында өлкө деген бөлүгүндө Казакстанды тандайбыз. Ошондой эле ушул продукцияга акыркы жылдагы суроо талапты карайбыз. Биз жазында март айынын башынан апрель айынын башына чейин чапанга талап көп экендигин көрүп жатабыз. Бул биринчиден ушул убакта Нооруз майрамынын өтүшү менен, экинчиден жаздын башталышы. Башкача айтканда, ушул мезгилде бул кийимге суроо талап көп болору менен түшүндүрүлөт деп ойлойм. Ылдый жагынан облустар боюнча бөлүнгөнүн көрүп турабыз. Башкача айтканда, издөө сабында кайсы облуста көбүрөөк чапан издешери көрүнүп турат. Бул Алмата облусу, Түштүк Казакстан облусу, Актөбө облусу, Павлодар облусу жана Караганда облусу. Ошондой эле биз сол жагында картанын форматында бөлүштүрүү турганын көрөбүз. Кичине ылдый жакта окшош талаптарды көрүп жатабыз. Аялдын чапаны. Бул жерден биз потенциалдуу кардарыбыз аялдар чапанын издеген аял экенин билебиз. Биз кандайдыр бир башка продуктуну тандасак болот. Биз издөө баракчасына кийиз оюнчуктар талабын киргизебиз жана популярдуулугун карайбыз. Алар Россияда абдан популярдуу экен, бирок кийиз оюнчуктар бул орус тилинде талап болгондугун белгилеп кетким келет. Ошондуктан сиз мүмкүн талапты англис тилинде колдонуп көрөсүз. Ал сизге көбүрөөк жыйынтык берет. Эгер сизге башка тил керек болсо, мисалы немец, француз, кытай, бардыгы жөнөкөй. Жөн эле Google Translate формасын пайдаланып, орус тилинен англис тилине кийиз оюнчуктар деген сөздү которуп алса болот. Google Translate'та бизге felt toys деп которуп берди. Биз бул сөздү көчүрүп алып, Google Trends'ке коёбуз. Бул жерден кийиз оюнчуктар деген сөз айкашын дүйнө жүзү боюнча канча жолу издегенин көрсөк болот. Кайсы өлкөлөрдө канчалык тез караганын көрөбүз. Биз алар Австралияда, Англияда, Канадада, Кошмо Штаттарда, Индияда көбүрөөк популярдуу экенин көрөбүз. Биз ушундай эле кийиз оюнчуктарга окшош Winterwood Toys деген талаптарды көрүп жатабыз. Эгер биз бул эмне экенин билбесек, жөн эле Google Translate'ке өтүп которуп алсак болот. Демек, бул кышкы оюнчуктар. Бул туура эле, себеби кийиз оюнчуктар жүндөн жасалат жана кышында аларга талап көп болот. Эгер биз диаграммаларды карасак, биз суроо талаптын чокусу 21-27 ноябрга жана 5-11 декабрь мезгилдерине келет. Бул кышында жаңы жылдык Рождество майрамы болуп, кийиз оюнчуктарга суроо талап көп болгону менен түшүндүрсөк болот. Бул талдоо силерге өз продуктуңарды экспорттоо үчүн максаттуу өлкөлөрдү аныктоого жардам берет. Биздин кыска видео сабагыбыздын аягында
Кыскача резюме жасайлы. Рынокто иликтөө рыноктун ар бир өнүгүү этабында сөзсүз керек. Өзгөчө эгер сиз электрондук соода иши менен алектеним деп жатсаңыз жана рынокто иликтөө үчүн актуалдуу жана эффективдүү шаймандардын бири катары мен сиздерге Google Trends'ти сунуштамакмын. Баардыгыңыздарга электрондук соода иши бизнесинде эффективдүү, ийгиликтүү иликтөөлөрдү каалаймын.